Экзамен алып аткан жериңе иштеп атабы? Қанша уақыт тапшырасыз? 20 Қанша сұрау? 18 Бұларда вторичный тапшырғандар бар ма? Же бардыңар жаңа төртінші жыл тапшырғандар да бар. Бұларда бір емесі бар, системасы бар. Егерде башында эле 3 сурооға катта жооп берип койсо болду. Калган эме отурбайт, сразу идет тапшыргандык деп чыгат. Последний қанша уақытта алмашқан вопростар? Билинбей калат деген нерсе жок илгерки заман Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө бардыгы тазаланат. Биз реформаны жасашыбыз керек. Бардык жарандардын укугу бир болуш керек. Эмне үчүн 1 жыл 4 ай деп атабыз? Мына ошонун арасында, мына ушул жерде турган анча-мынча кызматкерлер силер деле барсыңар. Ажиотажга бүгүнкү күндө ошончолук мүмкүнчүлүк берген. Потому что тамырлашып калгандар бар. Мен азыр аттарын айтпай эле коеюн, мен орган эмесмин. Мен ойлойм, кийинки жумалардан өзүңөр көрүп аласыңар кесиптештериңерди. Ким эмне кылып жүргөнү. Машиналарды Белоруссиядан келеби, кайсы жерден келет, машиналарды каттап бүгүнкү күндө канча деген коррупциялык иштер жүргүзүлүп келди бүгүнкү күнгө чейин. Ачык айтайын да. Бул жашыруун эмес. Биз азыр бири-бирибизге бир нерсени жашыра турган заман эмес. Бардык нерсени ачык айкын кылышыбыз керек. 20-25 жылдын ичинде ушунчалык коррупционный схема түзүлүп калган. Мына ушул жерде тургандар бардыгыңар жакшы билсеңер керек. Бүгүнкү күндө бүт шабашка менен иштеп, коррупциондук иштерге барып калгансыңар да. Урматтуу президентибиз бардык нерседен кабардар. Мына ошон үчүн өзү жеке көзөмөлгө алды. Бардыгын мына ошол реформа кылуу. Силер бир эле нерсени унутпаңыздар да. Ошол биздин жарандар алып аткан водительское удостоверение кепилдик жок. Эртең ушул жерде турган бирөөбүздү ошол сатып алган, илими жок, билимсиз акча менен сатып алган водительское удостоверениени ошол бир кырсыкка учуратат деген эч кимде гарантия жок бүгүнкү күндө. Бүгүн урматтуу президентибиздин кейигени дагы ошондо. Бардыгын тазалайсыз. Макулбу? Бир дагы жаран калбаш керек. Бир дагы кызматкер калбаш керек. Макулбу? Ошол коррупцияга аралашкан ар бирин текшерип чыккыла. Ар бирин по фамилияны бергиле. Эң биринчи очередь ошол унанын шартын түзүп беришибиз керек. Түшүнөбүрбү? Вот анан айтып коеюн, ким патриотчик болот, ким мен билбейт экем. Чечим кылып туруп, вот апрель айында, жаз айында биз ачышыбыз керек. Андан сырткары техника маселесин. Биз Б категориясын эле эмес, С категория, Д категория, ал жерде өзүнүн спецтехникалары бар. Вот ошолорду дагы алып бергиле. Түшүндүңбү? Полный алып туруп койгула, ошолордон дагы өтүш керек. Ошолор дагы окулат бардыгы. Эң негизгиси бүгүнкү күндө бизде теория. Теорияны канча сабак окутат? Мына кече күнү частниктер айтты. Ал жерге дополнительный сабактар кошулат. Андан сырткары культура, этика эң биринчи. Мына ошолор окутулат. А бул жердеги экзаменаторуңар канча? Жалгыз эле бул жерде Бишкекте. Канча? И вопростор дагы экзамен суроолорун бүт карагып алып туруп. Каждые 3 месяца надо меняться. Без экзаменатора ал келип туруп, билбей калыш керек да, кайсы суроого жооп, кайсы суроо келет, кайсы суроо калат. Тунатасыңбы? Азамат, бул силердин жумушуңар. Макулбу? Азыркы жаңы трекерде, видео запистерден полностью бардыгын коесуңар. 6 ай сакталыш керек, билесиңер да? Запись 6 ай болуш керек. Биздин мамлекетибизде урматтуу президентибиз айткандай, эч кандай бир адамды же бир элдин астында жашыра турган нерсебиз жок. Бардыгы ачык болуш керек.